Урматтуу коллегалар, саламатсыздарбы? Азыр биз келбилге бардык лекцияларды жүктөп баштадык деп ойлойм. Тез арада келбилге жүктөшүбүз керек, себеби студенттер, бардык эле студенттер компьютерден лекцияларды алып окуганга мүмкүндүгү жок. Анан мен ойлоп атам, көпчүлүк мугалимдерде же болбосо кээ бир мугалимдерде суроолор уже келип атат. Ушул PDF файлына кантип өткөрөбүз лекцияны деген суроолор болушу мүмкүн. Ошондуктан мен ушул багытта бир эки маалымат берип кетейин. Кантип PDF форматына өткөрүп алсак болот. Эмне үчүн PDF-ке өтүп атабыз? Себеби PDF форматта бул дүйнөлүк стандартка туура келген формат. Маалыматтар өзгөртүүсүз көпчүлүк платформаларда, устройстволорда, компьютер болобу, Android болобу бирдей көргөнгө мүмкүндүк берүүчү атайын документтин форматы. Ошон үчүн ушул PDF форматын келбил дагы тандап алса керек. Эми бул PDF-ке өтө турган программалар көп, өткөрө турган, өзүбүз кичине аракет кылышыбыз керек. Мен азыр колдо бар нерселерден айтып берейин, эгерде ошолдой вариант сиздерге туура келсе, ошону аткарасыздар. Мен мисалы үчүн өзүмдүн могул лекцияларым сакталган жерге кирип, азыр бир лекциямды ачайын. Лекция. Атай мен бул жерге топтоп койдум. Word'тө жазылган лекциялар. Кечиресиңер. Бул жерде жок экен. Вот бирөөнү мисал катары көрсөтөйүн. Мына оценка финансовой устойчивости. Мен ачтым. Бул ошол Word'тө өткөндө AVM порталдан салынган баягы компьютерный вариантында. Эми ушуну келбилге салыш үчүн силер ушул файлды PDF форматка өткөрүш керек. Мен айтып атам, эми бул жасай алсаңар жакшы болот. Муну A5 форматына дароо өткөрүп койгон аябай жакшы болот. Себеби смартфондо толук ыңгайлуу көрүнөт экен балдарга, студенттерге. Анын кыйынчылыгы деле жок. Мына могул жерден келип, ошол линейканын чет жагын полени бассаңар, мындай чыгат, размер бумаги деп туруп, могул чыгат. Ошол размер бумагини тандагыла дагы A4 эмес размер бумаги, A5 деп коелу. A5 бумагасы бул размер A4-түн жарымына туура келет. Ошондуктан биздин барабыз мындайча айтканда кичирээк чыгып, смартфондо толугураак көрүнгөнгө аябай ыңгайлуу болот. Вот кыйынчылык болбосо мына ушундай кылып койсоңор жакшы болот. Студент үчүн ыңгайлуу. Эми ушул файлымды мен азыр файлга кирип кайрадан сактайм. Сохранить как деген команданы берем. Каерге мен сактайм файлымды, ошону көрсөтүп коеюн. Мен азыр силерге рабочий столго эле сактап көрсөтөйүн. Рабочий столго мен сактайм азыр. Эсиңиздерде болсун, сохранить как командасын тандайбыз. Обзор жасап туруп, рабочий столду тандаймын. Мына тандалды. Эми болгону тип файла деген жерге мен уже башка типти көрсөтөм. PDF деген типти көрсөтөм. Өзүңүздөр байкасаңыздар, мына как раз ошол өзү бул стандарт оптимизация болгон, ушул интернетке жана башка печатка деп атат. Сохранить командасын эч нерсеге тийбей эле басып коебуз. Биздин азыркы менин лекциям, мына ушул лекция, мынакей көрүп атасыздар, уже башка форматта, мен уже өзгөртө албайм. Жазсам өзгөрбөйт. Бул ошол аябай как раз лекцияны жөнөткөнгө ушул эң удобный формат деп ойлойм. Эми көрүп коелу. Мына азыр мен эме кылсам, ошол азыркы сактаган файлды көрүп коелу. Мына мен азыр бая көрдүңүздөр, муну мен Word форматында турган эле лекцияны мен ушул Word форматынан PDF форматка өткөрүп койдум. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Эми кайсыл программаларда ушундай кылса болот? Бул Word программасынын мен пока көргөндөрдөн Word 16 версия болсо, Word 2013-2010 версия болсо, ушундай кылып сактаганга силерде эч кандай кыйынчылыгы жок эле мүмкүн болот. 2007 версиясында дагы мүмкүн иштейт. Муну өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, сохранить как дегенде ошол PDF деген турган болсо, значит анда ошондой вариант сиздерде болот мүмкүндүк. Анан болбой калган учурда эмне кылабыз? Эгерде биздеги Word'тө андай нерсе жок болсо.
Андай учурда интернетке киребиз. Интернеттен өзүбүз ар кандай информацияны карап издеп атабыз өзгө керек учурда. Вот эми ишке керек учурда да ошол информацияны издейли. Мен мындай кылып жазыңыздар. Как перевести вордовский документ в формат PDF? Как перевести вордовский документ в формат PDF? Ар кандай кылып жазсаңар болот. И басып койсоңор поисттен силерге толгон токой жолдорун айтып берет. Шашпастан көңүл коюп окуп чыгып, өзүңүздөргө туура келген жеңил оңой вариантын жасаңыздар. Эми бизге бул жерде эч ким жаныңарга барып аны көрсөтүп же орнотуп бербейт, андай бере албайт. Анан бул нерсенин кыйынчылыгы деле жок. Ошондуктан эң оңой жолун тандагыла, таанышып чыккыла. Мисалы үчүн могул жерде мына конвертер бар экен, ушул докту PDF-ке айлантып коет. Бул жерде интернетте деле ошондой сервистер бар, өзү ошол интернетте туруп. Таанышып чыксаңыздар, түшүнүктүү эле болуш керек. Мынакей дагы бир программа. Мына жерде вот мына жерди ачсак, мына аябай түшүнүктүү болуп жатыр. Атайын универсальный программа бар экен. Convert to PDF дейт. Вот ушул программаны таап туруп орнотуп алыш керек. Пока ушул мен дагы кошумча билдирем, дагы айтып коюшубуз керек. Келбилге менин оюмча азыр көпчүлүк адам киргизбей атат. Бүгүнкү күндөн баштап биз баягы сырткы порталга, внешний порталга мен статистика контроль деген команданы жайгаштырам. Ошол жерден мүмкүн ошол окуу бөлүмү же болбосо дирекцияларга ошондой мүмкүндүк беребиз. Ошолор өздөрү контролдоп туруш керек. Мен бардык мугалимдерди ким киргизип атат, киргизбей атат текшергенге убактым аз болуп атат. Ошондуктан ошол нерселерди эске алыңыздар. Жакында текшерүү башталат. Саламатта калыңыздар.